1 Май районунун Калыс Ордо шайлоочуларымдан келген кайрылууну окуп коеюн. Калыс Ордонун жашоочулары кайрылып жатышат да, эми ар жылы мына суу каптап ошол боюнча биз кайрылабыз өкмөткө дейт да. Мына кыш бүтүп калды, кар эрийт, кайра жаан чачын болуп, Калыс Ордонун жашоочулары үйлөрүн тиги сел каптагандай эле биз кыйналып калып атабыз ар жылы. Ар жылы кайрылабыз. Мэрияга да кат жаздырганбыз дейт. Алар кат жазса мен өкмөткө да буну көтөрүп кайрылдым элем. Анан видеолордо жөнөтүп жатышат да, кадимкидей тиги сел каптагандай эле ошондой бир шарттарда жашап жатабыз. Ушуну мэрия эмне чечпей жатат, эмне мындай себеп болуп атат, мындай түшүндүрүп, эл арасында эл менен жолукканда да ошо депутат барганда да ошо барышчынчы Алмаз Акунжанович такыр келишпейт да. Мурас Ордо жери боюнча, Мурас Ордодо ошол конуштун жашоочулары 2005 жылы Ленин районунун 266 токтомунун негизинде конушта жерлер берилет. Бирок 2009-та прокуратура мыйзамсыз деп жокко чыгарат экен. Бирок ошол убакыттын аралыгында 370 үйдүн 150-сү мыйзамдаштырылып, калганы мыйзамдаштыра албай калышып, 1871-2240 участокко чейин арест коюлат да. Эми мыйзамды алганбыз деп жатышат. Арест коюлуп, дагы мыйзамдаштыралы кайра биздики чоюлуп атат. Үстү жактан легализация кылабыз деп айттыңар. Анан мэриянын токтому менен кошумча Чүй областынын Аламүдүн районунун пригород айыл өкмөтүнө жайгашкан жер участоктары бөлүнүп берилген. Бирок токтомдун көбү азыркы күнгө чейин жокко чыгарылган. Жана сот органдарынын кароосуна дагы бар экен деп, элдин мына үйүнө жеткире албай жатабыз деп улам кайрылгандыктан кайра мен көтөрүп, ушуну кайра суранып атам. Өкмөт караңыздарчы деп. Андан тышкары кечөө мага бугу эне багыш жерде ошол жак тууралуу жарандар келишиптир да. Бул деген дача суу аэропорт тарапта. Ошол 1 Май районунун бугу эне багыш конушунда мамлекет тарабынан 2006 жылы турак жай салуу үчүн токтом чыгат. 400дөн ашык фундамент курулуптур. Азыркы учурда марттан баштап мына фундаменттерди сүрдүрөбүз деп өкмөт айтып жатыптыр. 1420 участоктун 600 кызыл китептери бар экен деп ошондой сөздөр болуп, ошол сөздөр менен мага келишти да. Азыр жерлерди мыйзамдаштыруу болуп жатат. Бирок ушул аталган конушта фундамент курган жарандар ошо жерлерибизди мыйзамдаштыра албай жатабыз. Ушул боюнча маалыматты өкмөт мага берип койсунчу, Алмаз Акунжанович. Бир топ эл да эми кайрылып, улам үндөрү жетпей калып атабы, кимисине баралы деп жалдырап атышат да. Биз көтөрсөк маселе чечилбей жатат деп. Мыйзамдуу түрдө чечип келет деп, мындай аябай күтүп келе жатабыз деп улам айткандыктан мына бүгүн да кайталап атам да. Андан тышкары Алмаз Акунжанович, билим берүү тармагындагы иштеген мугалимдер менен ата-энелер мектепте окуган балдардын ата-энелери кайрылып атат да. Ар жылы жаңы китептерди эмнеге сатып алыш керекпиз дейт. Мисалы тарых боюнча бизде тарых улам өзгөрүп атабы? Улам жаңы мындай бул өзүнчө бизнес болуп калган, улам жаңы китептерди ар жылы чыгарып сатып алып атабыз деп. Урматтуу коллегалар, урматтуу Алмаз Акунжанович, мага деген 1 Май районунун мен шайлоочуларым, жашоочуларым, мына мен парламенттен шайланып келгенден бери көтөргөн маселем боюнча кайра кайрылып атышат. Кечөө акта эл чогулуптур. Мындай алдын ала айтсак, анан өкмөт депутаттарга таарынасыңар. Канализация, газ маселесин көтөрүп атышат. Эми Ак Босогодо бул деген 20 миң адам жашаган 3500 түтүн. Ошол 3 километр аралыктагы жолду, 3 километр аралыктагы жаңы конушка өкмөттүн алы жетпей атабы, же Газпром менен сүйлөшө албай жатабы билбейм. Бирок мен буга чейин көтөрүп, Газпромдун өкүлдөрү менен сүйлөшсөм, ал жагы кымбат болот экен, бизге мындай невыгодно экен, 1 миллиард экен деген мындай сөздөр чыгып атат да. Анда бул философиясы кандай мен түшүнбөй атам, пландары кандай түшүнбөй атам. Анткени бүгүнкү күндө 1 Май районунан 2023 жылга газификация боюнча Алмаз Акунжанович бир да жыл массив кирбептир. Бул эмне 1 Май районундагы жашоочуларга болгон өкмөттүн мындай мамилесиби? Мен такыр түшүнбөй атам да. Бир да жыл массивти киргизбептир сиз 23 жылы. Эл абдан наразы. Мына Ак Босогонун жашоочулары келип сурап атышат. Өкмөт эмне президент келгенде убадасын берген, Акылбек Усенбекович келгенде убадасын берген. Улам эле эртең деп атасыз, 23-кө кайра бизди кошуп болуп турсуңар, ошо депутат болуп туруп биздин үнүбүздү чыгаргыла деп алар мага да мындай катуу талаптарды коюп атат. Мен ошону канча келгенден бери, 6 айдан бери айтып атам. Мына дагы бир жолу айтып атам. Жаз келип атат, эл абдан наразыбыз деп атат. Биз деген өкмөт үйүнүн астына барып митингге чыкканда бизди угабы деп мага чалып алып менен урушуп атышат. Ушуну жеткирип койгулачы.
20 миң адамдын улам смог деп атасыңар, анан көмүр менен жагып атат жыл массивдер, газ көткөрөлү, жеңилдетели деген менен ошол эле убакта шаардын именно мусорный полигон жайгашкан жыл массивдерди газификация киргизбей жатасыздар. Чечкиле. Алмаз Огунжанович, буну мен уже 5-6 жолу айтып атам, жазып алыңыздар. Андан тышкары мына Калыс Ордо боюнча бул маселени да канчадан бери айтып келе жатабыз. Ушу элге бийликтин мындай вертикаль власть өзгөрдү, азыр конституция өзгөрдү, мурда депутаттар мурдакыдай полномочиясы жок деп айтсаң, эми карапайым эл көп түшүнбөйт экен. Өкмөт барат, убадаларын берет, анан кайра эле эл калып калып атат, маселе чечилбей. Суу каптап атат. Мына азыр жаз келе атат, кайра биздин үйлөрдү биз чөңүп атабыз, ошо үйлөрдү калып калып атабыз. Суу бойдон капталып калат, кайра бизди Калыс Ордого көңүл бура турган мэрия барбы, өкмөт барбы деп мына кайра кайрылып атышат да. Андан тышкары Мурас Ордо конушунун жашоочулары жер участоктор мыйзамдашуу боюнча кайрылып жатышат. Буну мен уже өкмөт менен переписка болуп, отписка, мэрия менен отписка болуп, мындай түшүнбөй атам да, мындай бир чечкиндүү эрк барбы, ким буну чечет деп. 2005-жылы Ленин районунун 266-токтомунун негизинде ал коңушта жерлер берилген, бирок 2009-да прокуратура жокко чыгарып салат. Андан кийин, мен буну кийин жазылайын.